Салам достор, сиздер менен кайрадан эле Карагат рубрикасы. Бүгүн биз Сармирден ресторанынын ашпозчусу Гүлжаз эже менен биргеликте өзгөчө айымдар сүйүп жеген мексиканский салатын жасаганды үйрөнөбүз. Бул салатка көбүнчө жашылча жемиштер колдонулат экен. Саламатсызбы Гүлжаз эже? Саламатсызбы? Бүгүнкү салат жөнүндө айтып берсеңиз, кандай татымдар керектелет бизге? Саламатсызбы? Бул татымдар болсо, негизи бул азыркы учурда жаңы салат деп эсептесек да болот. Анан эң жөнөкөй, анан жеңил салат болуп эсептелинет. Буга жашылча жемиштер кетет. В основном негизинен бадыраң, помидор, перец кетет, жүгөрүнүн початкиси кетет, өзүмдүк майы, кара мурч, кызыл мурч, туз, татымдары кетет. Татымына жараша туз кошулат. Алгач эмнеден баштайлы? Алгач эми бадыраңдан баштайбыз. Бадыраңды 4кө бөлүп алабыз. Андан кийин кукурузный жүгөрү початки. Мындан бир аз кошуп тартып салып алабыз. Муну дагы узундан келген тура. Муну салабыз. Андан кийин кукурузный. Аны кошобуз. Мунун баарын кошуп болгондон кийин лист жалбырак, салат жалбырагы бар. Муну турап кошуп алабыз. Анан балыкты турайбыз. Мына достор, биздин Мексика салатыбыз дагы даяр болуп калды. Анда Гүлжаз эже, ооз тийип көрсөк. Өзгөчө лимондун согу, андан кийин соусу даам берет. Ошондуктан даамы башкача болуп калат да, бул соусу менен, же өзүнүн соустары менен кошулганда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул салат өзгөчө жеңил болуптур. Жай мезгилдеринде күн ысыкта жасап жегенге ыңгайлуу экен. Андыктан бул кооз жана дамдуу салатты ар бир айым жасаганды үйрөнүүсү шарт деп эсептейбиз. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча сак саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.